Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биз өткөн теманы улантмакчыбыз. Бул Манас бөлүгүнүн биринчи алгачкы окуясы. Бул өтө орчундуу окуя. Кыргыздардын чабылышы, же болбосо Молто менен Алоокенин кыргыздарды чапкан тууралуу окуя. Бул окуяда биз жогоруда айтып өткөнбүз. Карагандын, Манастын чоң атасы Карагандын дүйнө салышы менен байланыштуу. Молто кан менен Алооке кан кыргыздарды туш тарапка чачыратып, Карагандын уулдары Улакан, Жакып, Бай, Үсөн мына ушул уулдарын ар тарапка чачыратат да, бул чачыратуунун дагы саясаты биримдикте болбосун. Буларды туш тарапка быркыратып чачыратуу менен аларды алсыздандыруу максатын көздөшкөн да. Мына ошол биринчи бөлүгүндө эле Манастын атасы Жакыптын Алтайга айдалгандыгы, анын сүргүнгө айдалгандыгы баяндалат. Эмне үчүн Алтай, эмне үчүн Жакып? Эми бул деле кокусунан болбогондур. Себеби тоолуу өрөөн, ага чейин эле кыргыздар ошол Алтай жана Алтайдын түндүгү Миң суу, Энес Ай, Кызылжар, Омбу, Түмөн өңдүү жерлерди жердеп келген. Аны Саякбай Каралаевдин вариантында даана көрсөтүлүп айтылбаганы менен башка варианттарда, маселен, Жусуп Мамайдын вариантында, Мамбет Чокморовдун вариантында, Шаабай Азизовдун вариантында бул ачыктан ачык көрсөтүлүп айтылат, баяндалат. Анан эми Жакып өзүнүн 40 үйлүү айылы менен өгүзгө, төөгө жүгүн жүктөп, ошол Алтайды жердеп, Алтайга конуп, ошол жерден орночо калып, түтүн булатып калат. Ал жерге барганда эле тегерегинде ушу эпоста баяндалат. Кара калмак, кара манжуулар жердеген жер экен. Мына ошолордун арасына Жакып туш болот. Эгерде муну тарыхый жактан алганда, же болбосо мындай бир салыштырмалуу иликтөө жолуна салганыбызда, Алтайда чындап эле ушу Манаска байланыштуу жерлер кездешет. Маселен, бүгүнкү күндө географиялык Алтай Республикасынын географиялык картасында деле ушу Манас көлү, Манас тоосу же Манас чокусу деген жерлер кездешет. Демек, ошол Алтай жергесинин Манаска катышы бар, же болбосо тиешеси бар экендигин, же болбосо байланышы бар экендигин далилдеп турат да. Жакып ошол Алтай жергесине барып, орночо калып, 40 үйлүү кыргызды эптеп, сактап, керек болсо андан ары дагы мындай жөн эле жан сактап эле эмес, турмушун жакшыртуу, жашоонун ылайыгына келтирип, элдин арты эмес, элдин алды болууга умтулгандыгын көрсөтөт. Жакып өзү аракетчил жана сары эсеп, малга жакын адам экендиги баяндалат. Ошол Алтай жергесине барып, мал күтүп, күтүрөтүп, мал күтүп, малын сатып, дан азык алып алгачкы жылдары, анан ошол жер иштетип, алтын күмүш таап, жерди
казып, аштык айдап, өтө мындай чоң аракет менен мал мүлккө жетишкендигин, ошол эле учурда аны менен коңшу турган манжуу калмактар менен ынтымакта жашап, алар менен соода сатык жүргүзүп, алар менен керек болсо айрым бир учурларда бирге бир орчундуу иштерди аткаргандыгы баяндалат. Бул окуя Жакыптын кандай адам экендиги, Жакыптын жашоого, келечекке жана элдик биримдикке болгон саясий дагы, экономикалык дагы, адамдык дагы сапаттары көрсөтүлөт. Жакыптын башка бир туугандары менен, жогоруда биз өткөн лекцияда айткандай, Карагандын 8 уулу болсо, ошонун бири Жакып. Ошо 8 уулу менен таптакыр Алтайга келгени, байланышты үзүп алгандыгы, жападан жалгыз ошол жерде 40 үйлүү кыргыз менен өмүр сүргөндүгү, анын элин, жерин сагынып ага куса болгондугу, анын өткөн кеткенге кусадар болгондугу, ошону эңсегендиги тууралуу ар бир окуянын ыгы келген жеринде баяндалат. Анан бир нече жыл тургандан кийин Жакып балам жок, мына ушунча мал мүлк жыйдым, ушул өрөөнгө кадыр баркка ээ болдум, коңшу турган калмак менен манжуулар менен сендешип, алар менен мамиле түзүп, алар менен керек болсо бир туугандай байланышта болуп калдым. Бул жакшы жетишкендик. Бирок ушул эптеп тапкан малымдын эми эсебин кимге берем? Кимге ушул малымды калтырам? Жашым өйдөлөп баратат. Алганым 2 зайып, бири бак дөөлөт болсо, экинчиси чыйырды. Ушул 2 зайыбым маган уул төрөп берген жок. Мен жыйганымды кимге калтырам деп арман кылгандыгы, анын элине дагы зар какшап айткандыгы, анын жараткан Кудайга дагы зарын төгүп айткандыгы тууралуу ушул окуяда бул Жакыптын малды ушул кандай жыйылган болсо, ошону сактап калуу максатын көздөгөндүгү даана көрүнөт. Эгерде ата, эне баланы тукум улоо максатында суранып ниет койсо, Жакыптын малын кимге калтырам деген максатта Кудайдан бала тилейт. Жакыптын бул кайрылуусу, бул сапаты анын материалдуу дүйнөгө өзгөчө маани бөлгөндүгү көрсөтүлөт. Бул жыйган малын жоо душмандын колунда калбасын, аркамда туулган, өзүмдөн жаралган балам мураскор болуп калсын деп, мына ошол
баланын болушун, ал баланын бу дүйнөгө келишин, балалуу болушунун максаты малын, жыйган мүлкүн кимге калтырам деген максатты көздөп жатат да. Демек, бул жагынан ошо дагы бир жолу баса белгилеп айтышыбыз керек. Жакыптын биринчи орунда көздөгөнү дагы, анын сар санаасы дагы, анын ниети дагы ошол өзгөгө эмес, бөтөнгө эмес, жыйган мүлкүн, байлыгын, малын өзүнүн тукумуна калтырууну ниет кылат да. Бул жагынан алганда Жакыптын мындай бир эгоисттик дагы, өзүмчүлдүк дагы бир сапаты көрсөтүлөт. Анын жыйган тергени сары эсеп менен, сараңдык менен эптеп жыйган малын ошол өзүнөн жаралган, өзүнөн калган тукумга калтыруу экендигин көрсөтөт бул биринчи бөлүмдө. Бул окуяда Жакып бир нече ирет ошол зарлап жүрүп, Кудайдан суранып жүрүп, анан бир нече ирет түш көргөндүгү, анын зайыбы чыйырдынын түш көргөндүгү чагылдырылат. Ошол түштөрдүн биринде Жакып бир бийик тоонун башына чыгып, оң колун көтөрсө дейт, оң колуна күн конот, сол колун көтөрсө, сол колуна ай конот. Анан ошол күн менен айдын ордун алмаштырып, ай ордуна күн туруп калат да, күн ордуна ай туруп калат. Анан кайдан жайдан колунда кылыч пайда болот. Ал кылычты көтөрүп көктү көздөй каратса, ал кылычтын жарыгынан бүткүл аалам жарык болот. Ал кылычты шиберге тартса, шиберден өрт кетет. Мына ушундай бир түштөн кийин ал өзгөчө бир абалга туш болуп, басса турса дагы бул өзгөчө бир аян болду, арбактан аян, кайыптан кабар болду деп Жакып аны эң оолу, жакын деп эсептелген ошо Жакып Алтайга конгону бир аз өтпөй анын жанына жолдош болуп, бир эсептен кеңешчиси болуп, бир эсептен анын жакын жолдош, досу болуп, ак балта досуна кайрылып, ошол түшүмдү жооруп бер деп кайрылат. Ошого улай эле чыйырды дагы түш көрөт. Мына ушул Жакыптын Кудайга кайрылып бала тилегендиги, баланы күтүп зар болгондугу, эпостук тартипте анын салтына ылайык ошол каарман боло турган окуяны, келечекте турмушка аша турган окуяны түш аркылуу берип, жана Жакып менен чыйырдынын түшүндө ошол келечекте мына жакын арада бу дүйнөгө Жакыптын уулу келерлигин, Жакып уулду боло тургандыгын мындай бир белги иретинде, ал белги түш катары
келип, анан бул эпостун өзүнүн салттуулугуна, анын сюжеттик линиясына ылайык ушундай деп берилет.